Саламатсыңарбы балдар. Жугуштуу эмес оорулар бул адамдан адамга жукпай турган өнөкөт оорулары. Жугуштуу эмес ооруларда адамдын жүрөк кан тамыр дем алуу системалары жабыркайт. Аларга инфаркт, инсульт, кант диабети, рак оорулары жана дем алуу системаларынын өнөкөт оорулары кирет. Адамга терс таасирин тийгизген жугуштуу эмес оорулардын негизги 4 коркунуч фактору бар. Туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн төмөндүгү, алкоголь ичимдиктерин ичүү, тамеки тартуу. Эгер келечекте силер ден соолукта акылдуу, келбеттүү болуп, жакшы кесиптин ээси болгуңар келсе, жогоруда аталган коркунуч факторлордон алыс болгула. Келгиле, силер менен жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорунун бири болгон тамеки тартуунун өспүрүмдүн ден соолугуна тийгизген терс таасирин талкуулайбыз. Тамекинин түтүнүндө болжол менен 7000ден ашуун химикат бар. Анын ичинде рак ооруларын пайда кылуучу өтө уулуу заттар камтылган. Ошол уулуу заттардын бири болгон никотинге токтоло кетели. Никотин өсүмдүк ууларынын эң күчтүүлөрүнүн бири. Ал психоактивдүү заттарга киргендиктен борбордук нерв системасын жабыркатып, көз карандылыкты пайда кылат. Көз карандылык бул оору, организмдин химиялык заттарга муктаждыгы. Андан кутулуу абдан оор. Тамеки ден соолукка чоң зыян алып келип, өспүрүмдүн органдарынын жана системаларынын ишин бузат. Адам өзү тамеки тартканы активдүү тамеки тартуу деп аталат. Ал эми ошол адамдын жанындагылар пассивдүү тамеки тартуучулар болуп калат. Алардын организми активдүү тамеки чеккендер менен бирдей эле зыян тартат. Тамеки баш мээге терс таасирин тийгизет. Натыйжада өспүрүмдүн эске тутуму начарлайт. Өңдөр өчкөн сыяктуу болуп, бозоруп көрүнүш ыктымал. Тез чарчап, булчуң күчү төмөндөйт. Тамекинин терс таасиринен тери жабыркап, безетке, тери оорусу пайда болот. Бул зат алмашуунун бузулушу менен түшүндүрүлөт. Никотин кан тамырлардын карышуусун пайда кылат жана жүрөккө күч келтирет. Тамеки чеккен өспүрүмдүн тамырынын кагышы тездейт. Тамеки тарткан өспүрүмдүн оозунан чыккан жагымсыз жыт жана саргарган тиштер, тырмактар башкалардын өзүнө карата терс мамилесин пайда кылат. Ата-энелер тарабынан берилген акчаларын өспүрүмдөр ашболумдуу заттарды сатып алуунун ордуна тамекиге коротушуп, организмин уулуу заттар менен бузушат. Өспүрүмдөр тамекилерди катып, астыртан билгизбей соруу менен ата-энелерин, мугалимдерин жана башка чоң адамдарды алдоого мажбур болушат. Мындай тамеки чегүү менен анын нерв системасы жана үй-бүлөдөгү мамилелери жапа чегип, стресске түртөт. Тамеки чегүүнү баштаган өспүрүм кыздардын репродуктивдик функциясы өзгөчө жапа чегет. Келечекте кош бойлуу мезгилинде көптөгөн көйгөйлөрдү пайда кылышы мүмкүн. Биз силер менен тамеки тартуунун зыяндуулугун билдик. Тамеки тартуу менен күрөшүүнүн эң негизги ыкмасы бул эч убакта тамекини оозго албоо. Дени сак жана бактылуу болуу үчүн денени чыңдоо, ырдоо, сүрөт тартуу, сайма саюу, музыка угуу, концерт жана театрларга баруу, китеп окуу, тил үйрөнүү, жаратылыш койнунда эс алуу сыяктуу пайдалуу иштерди жасоого умтулуу зарыл. Тамеки заттарын сатып алуу менен оору сатып аласыңар. Ошондуктан туура тандоо жасагыла.